Маскага дагы антисептикке деле көнүп калган бул кичинекей бөбөктөр бүгүн биринчи ирет мектеп босогосун аттады. Бирок бүгүн мурдагыдай шаан шөкөт, салтанат жок. Айла жок, карантиндин талаптары ушундай. Мунира Абытова жаңы окуу жылындагы алгачкы сабагын өтүп жатат. Мектеп босогосун жаңы эле аттаган биринчи класстар жылдагыдан айырмаланып, жаңы талаптарды аткаруу менен мектепке барышты. Азыр алар пандемияга байланыштуу коопсуздук эрежелерин сактоонун жол-жоболорун үйрөнүп жатышат. Балдар биринчи эле келгенде ушул өздөрүнүн гигиеналык, санитардык абалдарды сактаганды үйрөнүп атышат. Эң эле биринчи колду таза жууганды, колду эшиктен келгенден кийин колду антисептик менен арчыганды, салфеткалар менен арчыганды үйрөнүп атышат. Эми биринчи класстарыбыз ушул ата-энелери деле жакшы үйдөн эскертүүлөрдү беришиптир. Быйыл Ош шаары боюнча жалпы 5350 окуучу биринчи класска барды. Ар бир мектеп жетекчилигине санитардык талаптарды сактоо тапшырмасы берилген. Мындан улам социалдык аралыкты сактоо талабын эске алуу менен окуучулар тайпаларга бөлүнүп окутулуп жатат. Мында негизинен ошол нускаманын негизинде биз мына биринчи класстарга сабактар атайын 20дан ашпаган окуучуларды 20дан ашкан окуучуларды атайын группаларга бөлдүк. Бир эки группага бөлүп биз биринчи сменага биринчи группа, экинчи сменага экинчи группа келе турган болду. Мында негизинен сабактардын бардыгы 20 мүнөттөн деп белгиленди. Анын ортосунда бизде атайын мындай тыныгуулар берилет. Тыныгуулар бул 20 мүнөттүк аралык менен болуп атат. Тыныгуу. Бул тыныгуулар ар бир класста ар түрдүү болуп атат. Себеби мына саат 9-дан сабак башталса бизде 20 мүнөттөн кийин балдар атайын шашке чайын ичишет. 20 мүнөттөн экинчи классыбыз кайрадан 2-сааттан баштап шашке чайына ичкенге шарттарды түзүп бердик кеңири. Быйыл мектепте биринчи класстарды салтанаттуу түрдө тосуп алуу иш-чарасы өткөн жок. Бирок ага карабай ата-энелер бул күнгө өзгөчө даярданып, бөбөктөрдүн эсинде калчу күндү жакшы маанайда өткөрүү аракетинде. Кызым алып келе жатып, ушундай толкундандым, ушундай шартта дагы бардык талаптарга жоопкерчиликтүү карап, жакшы даярдап алып келгенге аракет жасадык. Жылдагыдай эле ошо 1-сентябрга ылайык кийимдерин алып, окуу куралдарын алып даярдап келдик. Кубандык аябай. Белгилей кетсек, Ош шаарында жалпы 74 миңден ашуун окуучу бар. Алардын 69 миңи мамлекеттик мектептерде билим алышат. Быйыл министрликтин чечими менен 2-чи класстан 11-чи класска чейинкилер аралыктан окушат. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.